Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Хала шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү конокторубуз өзгөчө коноктордун бири болмокчу. Жана дароо эле сиздерди алар менен тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда бүгүн Суан Үмөтбеков ырчы мырзабызды тосуп алалы. Жана командалаш катары Айдарбек Жумалиев. Суан мырза жана Айдарбек мырзалар Кыргыз улуттук консерваториясынын учурда 4-чү курсунун студенттери. Кош келиңиздер мырзаларыбыз. Суан мырза, сизди биз элдик ырчы аттуу долбоорунун катышуучусу катары, финалисти катары жакшы билебиз. Андан тышкары Суан мырза 3-чү орунга ээ болгон. Жана айта кетиңизчи, учурда вокалдык ушул сынактын эң негизги максаты бул топ түзүү болчу. Жана топ азыркы учурда эмненин үстүндө иштеп жатат? Топ азыркы учурда альбомдун үстүндө иштеп жатат. Эми ал сыр боюнча калсын. Азыр жаңы клип жана бир альбомдун үстүндө иштеп атабыз. Финалга жетем, 3-чү орунга ээ болом деген максаттар жана деги эле оюңуз бар болду эле ошондой? Ооба, болгон. Сөзсүз түрдө аракет кылдык, ошого умтулдук. 3-чү орун болду. Элдик ырчыдан кийин жашооңуз канчалык өзгөрүлдү? Элдик ырчыдан кийин көз караш, чыгармачылыкка болгон көз караш өтө дагы ички жан дүйнөдө дагы козголду. Көбүрөөк. Эң сонун. Айдарбек мырза, бүгүн сиз Суан мырза менен биргеликте командадасыз. Жана музыка форматында сизге суроо узаткым келип жатат. Эгерде күтүлбөгөн жерде музыка жок болуп кетсе, кайсыл багытта иштемек элеңиз? Аппаратура иштеп жок болуп же кандай? Жок эле, дүйнөдө музыка жок болуп кетсе. Армияга иштеп кетмек. Мен ойлойм, мен программист болмокмун деп. Программист? Просто мен жөндөмдүүлүгүңүз барбы? Компьютерге мындай шыгым бар болчу да, ошондо. Аяктарда клавишалар бар. Эң сонун. Жок. Чындыгында заманбап угуучу бардык дээрлик нерселердин баарын угуп чыкты да. Заманбап угуучуну эмне менен учурда таң калтырса болот? Сиздин ой пикириңиз. ТикТокко киріп алдым. ТикТокто билеп чыгуу дейсизби? Speed up. Таң калтырчу нерсе өзгөчөлүк менен таң калтырса болот, анан көп нерсе менен бар. Сиздин тажрыйбаңызды биз аны байкап көрөбүз. Учурда биз Суан мырза менен жана Айдарбек мырза менен таанышып, талкуулап кеттик. Сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи? Биз негизи консерваторияда дагы элдик ырдоо бөлүмүнүн студенттерибиз. Анан эгер Айдар мырза макул болсо, элдик ырчылар деп Ошо менде эле ой ошол болчу. Элдик ырчылар. Элдик ырчылар командасы менен биз таанышып кеттик. Азыр тең тайлашуучуларга кезекти бермекчибиз. Сол тарабыбызда Акылбек Өмүрбеков жана Ислам Төлөгөнов тосуп алалы сиздерди. Акылбек мырзанын Instagram баракчасында өзгөчө жөнөкөй блогер эмессиз, сиз айылдык блогер катары кыргыз элибиз жакшы тааныйт. Жана сиздердин ошол посттордун биринде блогерлик курстарын биз даярдап жатабыз деген ушундай жакшы жаңылыкка ээ болдук. Бул тамаша эмеспи? Жок, бул тамаша эмес, буюрса быжыраган, күчтүү, жаш, карыбы, айтор блогерликке кызыккан жаңы контент батырларды жаратканга биз прям даяр болуп турабыз азыр. Бул калп эмес, пранк эмес, Бул долбоордун үстүндө сиз гана иштебейсиз. Бул долбоор негизи Lights Creative'дин алкагында Lights Academy деген бар. Бирок акта башкы менторлордун бири болуп, мен дагы бармын. Ошо сабактарда куратор болуп, жаш блогерлер менен жаңы иштешип, тыгыз иштешип турабыз. Ошол эле кезекте Нурлан Мирзаматов экөөбүз ошо башкы ментор катары. Эң сонун, биз дагы күбө бололу бул блогерлик жагы ушундай жаңылыкка. Жана албетте Ислам Төлөгөнов менен учурда биз таанышып кеттик. Ислам мырзаны биз блогер катары эмес, оператор катары жакшы тааныйбыз. Жана Ислам мырза, операторлор менин тажрыйбамда көп учурларда кадр астында болууну көп каалашпайт. Алар көп учурда кадр аркасында болушат. Жана сиздин ушул тажрыйбаңызда блог тартууга эмне түрткү болду? Негизи башынан эле өзүм мен негизи режиссураны бүткөндүктөн байланыштуу мен кино тартам деп жүрчүмүн, анан акыркы убактарда уже блогерствого тартып баштады. Негизи мен өзүм баштай элекмин. Сиз баштадыңыз, биз байкадык блогторду. Баштадыңызбы? Байкадыңызбы? Ким баштап атты? Негизи мен көбүнчөсү кадр артындамын. Анан бул
планда деле жок болчу, математика эле кете берет экен. Жаш ушундай турбайбы? Бирок эмесе операторлор дагы көп нерсеге жөндөмдүү экенин биз байкай алдык. Ислам мырза, Акылбек мырза бизге команданын аталыштары менен бөлүшүп коңуздарчы. Айылдык блогерлер болор эт го. Айылдыктар колдоп турса керек. Кызыктуу. Элдик ырчылар жана айылдык блогерлердин ортосунда бүгүн биздин таймашыбыз болмокчу. Деги эле салгылашуу ысык болот деп сиздерге мен убада бере аламын. Жана келиңиздер ысык болбос үчүн биз биринчи кезекте эле сергек сезимдерине ээ бололу. Ал сергек сезимдерин биз Нитрофреш суусундугунан ала алабыз. Нитрофреш энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Газдалган сергеткен суусундугубузду биз ууртамакчыбыз. Ар бир ууртамда витаминдердин комплекстери бар. Жана Халва шоу теледолбордун алкагында 3 жаңы жаркын даамдарды биз байкай алабыз. Алар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Биз болсо ууртап туруп эфирибизди баштамакчыбыз. Суусундук андырганга убакыт келди. Нитрофрештин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Нитрофреш. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун маңызы реалдуу жана фейк кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3 жаңылыкты даярдап койгонбуз. Жана сиздерге, урматтуу катышуучулар, ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Командалаш адам менен сүйлөшүп, талкуулап, бул кабар реалдуу же жалганбы табышыңыздар керек. Биринчиден болуп ким баштап берет? Айылдык блогерлерби же элдик ырчыларбы? Башта беребиз, айырмасы жок. Айырмасы жок. Акылбек бардыгын колуна алды, ошондуктан келиңиздер. Айылдык блогерлерден биринчи баштамакчыбыз. Айылдык блогерлер, сиздер үчүн биринчи жаңылык. Америкада ачка бүркүт учактын кабинасынын айнегин сындырып, учактын учкучтарына кол салган. Кандай деп ойлойсуздар, бул жалганбы же? Жалган эмес. Мен көрсөм дагы керек TikToктон. Жалган эмес деп ойлойм. Мен башкасын балким көрүп калгам. Кызыктуу. Акылбек мырза менен талкуулап көрөбүз балким. Точно? Ишенесиңби? Мен көргөм. Сен ишенсең жооп бере бер, жалган да? Жалган эмес да? Жалган эмес. Жалган эмес. Жалган эмес, чындыкты ойлоп жатасыздар. Кабыл алайынбы? Чындык деген жоопту кабыл алам. Жооп. Эң ишенимдүү учурларда учкучтар бүркүттөрдүн кызыгуусун гана агрессивдүү деп кабыл алышкан деп божомолдоого болот. Бирок бүркүттөр темир чымчык менен бетме-бет чыгууга өзгөчө ынтызар эмес. Бул фейк кабар болчу. Тилекке каршы кезекти болсо биз элдик ырчыларга бермекчибиз. Ойлондурчу. Элдик ырчылар, сиздер үчүн биринчи жаңылык. Канадада гемчет жеген чемпионат өттү. Гемчет бул орусча айтканда бобр деп атып коебуз. Канадада бобрларды жеген чемпионат өттү. Бобур не болду экен? Бобербу? Бобер. Канадада, Канадада. Канадада. Нарында болсо чын болмок. Бобер. Канча секунд болду? Убакыттар жооп күтөбүз. Фейк эмес. Фейк эмес, Фейк чындык эмес, деп чындык. жатасыздар. Анткени Канадада деле не только штат эмес, башка деле айылдар же тоо талаалар болушу мүмкүн, балким ошол жакта болгон бир окуядыр. Чындык деп ойлоп жатам. Айдырып берсеңиз макулсуз, Макул. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жооп. Канаданын улуттук жаныбары болгон гемчет 5 центтик монетада сүрөттөлгөн. Ал ошондой эле Орегон менен Нью-Йорктун мамлекеттик символу болуп саналат. Демек ага кол менен тийсе дагы болбойт. Бул фейк кабар болчу. Кезекти биз учурда айылдык блогерлерге бермекчибиз. Сиздер үчүн жаңылык. Кичинекей бала үйлөтүлүүчү бир мүйүздү атка, мындайча айтканда единорог деп атап коебузбу? Единорог баллону менен толкун алып океанга сүзүп кеткен. Иши кылса бир жерде, жага Америкада. Кичинекей бала үйлөтүлүүчү единорог баллону менен толкун алып океанга сүзүп кеткен. Толкун алып дегенде демек ал өзү каалаган эмес. Гөлдө чыгып атканда гөлдө деле жүрөт го, толкун алып кетет деп. Толкун алып кетүү деген сөздүн логикасына таянсак, демек ал өзүнүн каалоосуна каршы дагы толкун алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан
чын болушу мүмкүн. Аягында не дедир? Океанга сүзүп кеткен. Океанга сүзүп кеткен. Сүзүп өтүп кеткен эмес, сүзүп кеткен. Мен Демек сөзгө мен бул ар бир кылдаттык менен сиздерге түшүндүрүп бере албайм. демек гана жаңылык. чындык болушу мүмкүн да. Атап кетиңиздер, чындыкпы? Анткени көлдө болот, ошондой толкунга түшөт, бул аялдарды деле алып кетет да толкунчу. Ислам макулсуз. Чын го дейм, э? Мен чын деп ойлойм мен да. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Туура жоопту чогулуп коелу. Окуя Түндүк Каролина штатында Уок-Айленд пляжында болгон. Дон менен Джин О'Коннорлордун айтымында алардын уулу Деклан аттуулу сууда ойноо үчүн өйлөтүлүүчү бир мүйүздүү атка минген, единорогго минген десек болот. Бирок көп өтпөй оюнчукту катуу толкун алып океанга чындыгында эле сүзүп кеткен. Ата-энеси дароо анын артынан жөнөшкөн, бирок ага жете алышкан эмес. Сөзсүз түрдө ал жакта 911-ге чалып жана баланы куткаруучу кийими жок экендигин, сууда сүзө албагандыгын билдиришкен. Алар бат-баттан дароо чыгышып, куткаруучулар баланы ата-энесине аман эсен өткөрүп беришкен. Бул чындык кабар болчу, кол чабуулар азаматсыздар. Элдик ырчылар, сиздер үчүн экинчи жаңылык. Сизге да балейм. Араб ханзадасы өзүнө тирүү адамдын жүрөгүн сатып алган. Араб ханзадасы өзүнө Тирүү адамдын жүрөгүн сатып алган. Араб ханзадасы, араб балким оору Шейхтери болгон десек үчүн болот. керек болсо керек да. Ошон үчүн сатып алган. Жүрөктү кымбат баалуу болгон, кымбат да, биздин мындайча айтканда эң бирден бир аппаратыбыз. Анан ошого алардан башка күчү жетпесе керек, акчасы да жетпесе керек да. Жүрөктү алгандан кийин деле Тирүү адам болуп атат да, бирок бул жерде тирүү адам болгондо тирүү адам деле жүрөгүн сатпайт го, билбейм. Бир өзүнүн жашоосунан эле уже жашоонун кечип эле түңүлгөн элеме жүрөгүн сатпаса, Убакыт менин бүттү. оюмча сен жооп бериңиз. Кайсы жоопту кабыл алайын? фейк деп эметем мен. Фейк, Кошулам. Фейк кабарын биз фейк деп кабыл алабыз. Араб шейхтери чындыгында эле аябай бай болуп эсептелишет. Өздөрүнө алар эмнелерди гана сатып алышпайт. Бирок учурда бул аракеттерге жүрөк сатып алууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Албетте бул фейк жаныбар. Фейк биздин жаңылыгыбыз. Азаматсыздар. Кезекти болсо биз учурда айылдык блогерлерге бермекчибиз. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Эркек киши ылдам поездден секирип аман калган. Бул кайсы жыл болгон айтса. Мен билбейм. Анткени мурдакы поезддар жайыраак жүрчү, азыркылар болсо прям аябай катуу жүргөн поезддар бар да, Японияда. Ал жактан секирип тирүү калышы мүмкүн эмес да. Жогорку ылдамдыкта десек болот. Жогорку ылдамдыкта жүргөн Эркек киши жогорку демек ылдамдыкта поездден 60тан секирип көбүрөөк ылдамдыкта. аман калган. Аман калып, бирок реабилитацияга түшүп калышы мүмкүн, реанимацияга. Демек, жашоодо ошондой бир шимшик болушу мүмкүн. Терминатор бере деп. Эмне болушу мүмкүн? Менин оюмча бул чын информация. Анткени Миллиондон бирөө болуп калышы мүмкүн. Миллиондон Мисалы бирөө. сен деле мына скейттен жыгылып бетиң айып тирүү калбадың ошол саат. миллиондон бир эле жаңылыкка чыгат да. Чын Чын деп ойлойм. Чын деп ойлойсуң. Чындыкты ойлоп жатышат мырзалар, жоопту кабыл аламын. Жооп. Жогорку ылдамдыктагы поезд чындыгында эле сиз Акылбек мырза туура айтып кеттиңиз, 140-160 км саатына ылдамдыкта жүрөт. Балким ошондон улам эч кимдин поездден катуу ылдамдыкка секирүүсү каалоосу болгон эмес. Бул фейк кабар болчу. Тилекке каршы кезекти болсо биз элдик ырчыларга беребиз. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Америкалык окумуштуулар сөөл жыландардын сейрек кездешүүчү түрүн табышты. Анын узундугу 10 метрге чейин жетет. Сөйл жыланы америкалыктар. Сөйл жыландыны 10 метрге. 10 метр. 10 метрлүү сөйл жылан жок го дейм. сөйл жылан сойлоочу жаныбар, бирок сөйл жылан бизге элестелген жанагы жаандагы чыккан эле сөйл жыланбы же вот ушундай, балким башка дагы Түрү бардыр мүмкүн. Мисалы сойлоочу жаныбарлардан түрү болуп атпайбы алчы? Бул
туура эле го дейм. Кайсыл жоопту кабыл алайын? туура эле Туура эле. Чындык деп жатасыздар. Кабыл аламын чындык деген жоопту. Дүйнөдөгү эң чоң сөөл жан деп коебуз. Бул Австралияда жашаган Megascolides australis деп аталат. Бул өлкөнүн 5 гана аймагында табылган сейрек кездешүүчү түрү. Коркунуч алдында турган түрлөрдүн энциклопедиясында ылайык Megascolides australis өкүлдөрү 4 сантиметр диаметри менен анын узундугу 2 метрге чейин гана жетет. Бул фейк кабар болчу. Айылдык блогерлер жыргап жатышат. 2 метр болсо да аябай узун болуп саналат чындыгында эле. Биз болсо команда менен сиздерди алдаганга аракет салдык деп айта аламын. Жана фейк эмес аттуу оюнубузду жыйынтыктайлы. Ар бир команда тең бири-бириден жаңылыктарды туура тапты. Ошол себептен ар бирөөңүздөргө бирден халва балдарды ыйгарамын. Бир барабар келе жатабыз. Азыр болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнда командада биринчиси түшүндүрөт, экинчиси тапмакчы. Экинчиси дейли, экинчиси үйдө отурат имиш, биринчиси кандайдыр бир кесипке ээ болуп, же белгилүү инсан катары, же мультфильмдердин же кинотасмалардын каарманы катары анын үйүнө келмекчи. Дал ол сөздөр биздин экраныбызда пайда болмокчу. Аларды эч атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бул оюнду биринчиден болуп биздин элдик ырчы командасы ачып бермекчи. Мырзаларыбыз даярсыздарбы? Даярбыз. Эң сонун сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Суан, ким бул деп сурап коңуз. Ким бул? бул бияк болсо деген сен мамаң тарап болуп калат. Мамам тарап, тайкелерим. Азамат. Туура. Ким бул деп сурап коңуз. Ким бул? Бул деген Григорий Лепс деген ырчы бар го, ошол менен дуэт аткарган ырчы. Анилора. Жок, Сакалчан Федеев. Жок. Так. Бират коңуз. Я уеду жить в Лондон, я уеду туда. Тиги Где большая вода, Балким дагы ырларын билесиз. Бушулерим деп Сакалчан. Мен айтып атсыңбы, жок. Ошол эмени таппай жүргөн. Неме эсиме чыгып Фильмдер ичинде турат. Ошол. Карачы деп койду. Сөзгө өтсөк болот. Кийинкисине төрөлчү. Кайнайды кийинкиси. Бул эми көп эмеде иштешет, кафелерде, столовойлордо. Меню. Жок, Официант. жок. Иштешет. Тамактарды жасайт. Жандуу нерсеби? Шеф-повар. Азаматсыз. Ийгисиз. Ким бул? Бул суу чачат. Суу чачат, так. Эме кокус эми андай болбой эле койсун, эч ким эстебейт. Пожар. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Чындыгында Григорий Лепс менен ким ырдаптыр, эстеген жоксуз. Неме да сакалы бар болсо деген. Лондондагачы. Дегенби о. Рэп аткаруучу Тиматини таап алган жок ырчы мырзаларыбыз. Таң калыштуу. Татировкалары да бар деп айтайын. Жакшы, жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Келиңиздер дал ушундай жагымдуу нотада. Кол чабуулар сиздерге жана азыр болсо кезекти биз айылдык блогерлерге берели. Ким бул оюнун учурда айылдык блогерлер улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Ислам, ким бул деп сурап турасың? Сурап коңуз. Ким бул? Эжеңдин күйөөсү. Жезде? Ким бул? Сурабайсың. Ким бул? Бул жаңы социалдык тармак жөнүндө ыр чыгарган кыз. Ошол ырдын аты эмне? Инстасамка? Азаматсыз. Сайт бул. Ким бул? Бул кинодо бетти бойойт. Гример? Ким бул? Бул деген бир тилден башка тилге эмне кылат? Лингвист? Ошол ким? Которуучу? Котормочу? Айт. Ким бул? Гитлер, Линкольн, жок. Элдин алдына чыгып сүйлөйт, кыйын сүйлөйт. Оратор? Эң сонун. Ким бул? Деген ким? Эме. Кол менен көргөзбөйбүз. Болбойбу? Каныкей, Добр? Сейтек, Семетей. Ырчы, манасчы?
Кеңес сону. Пикенин бушаясы, экс аялы. Ох, Ырдап кетиңизчи. Шакира. Азаматсыз. Неме бут кийими чак келбей калат, принцесса. Золушка. Кол менен көрөбүз. Бул эмне кылат бул өзү? Бетти боёйт, салон красотада иштейт. Мейкап? Визиткага окшош да. Антпейбиз, андай Болбойбу. түшүндүрбөйбүз. Бол. Гейке. Блин, рэпер, орусча рэпер, жаштардын баары угат. Ырдап кетиңизчи. Билбейм мен бир дары уккан эмесмин. LJ. Жок, мрачныйраак, Скрипт. грустныйраак. Жок, өчүп калды Убакыт да. бүттү. Балким акыркыны түшүндүрүп көрүңүзчү. Грустныйраак, темныйраак. Блин. Сиздер билесиздер ырларын. Ырдап кетиңизчи. Айтып жатсыз, Суан билет экен ырны, Суан. Ырдап коңузчу. Бир дары укпаптым вообще. Анын тексттерин түшүнбөйсүң да бирокчу. Вованы берип койсоң. Алпаттан айтат да? Оксимирон. Жок, ал эмес. Оон берип көрсөңүз, Суан. Нана дегендей сактыларды Сен деле элбей ташайсың да аны укканда да. Тиги ырындап кетти. Азыркы жаштар бар ошол. Баары жаштардын баары эле угат. Ошондон көрө мурда бул жакшы деп салыштырып калчубуз да. Филипп Киркоров. Жок, современныйчы, заманбапырчы. Мен ойлоп жатам, ислам сөзсүз түрдө тапмак, эгерде сиз ырдап берсеңиз, бул Моргенштерн аттуу ырчы болмокчу. Моргенштерн сакалчан эмес. Адаштырып койду окшойт сизди. Гетесин да билбейм, жатабыз. Азаматсыздар. Байкасаңыздар, Акылбек мырзанын түшүндүргөнүн аябай мага жакты. Жакшы түшүндүрмө болду. Азыр болсо келиңиздер ким бул оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден бул оюнду элдик кырчылар ачып берген жана сиздер 3 сөздү туура тапканга жетиштиңиздер. Карама каршы команда айылдык блогер командасы 8 сөздү туура тапты. 1 халва балды. Биз сөзсүз түрдө айылдык блогерлерге бермекчибиз. 2-1 айылдык блогерлер биринчи келе жатышат. Азыр болсо кезекти достор менен байланыштуу оюнубузга беребиз. Бул оюнубуз Алло доске деп аталат. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доске оюнубузга адаттагыдай эле биздин сүйүктүү ылдык телефонубуз жана сөзсүз түрдө ишенимдүү дос керек болот. Анткени командада бир киши досуна чалмакчы. Ал доско биз суроону даярдап койгонбуз. Биздин сыналгыбызда бир суроо варианттар менен пайда болот. Эгерде сиздердин досуңуздар туура жооп берсе, сиздер бир халва балга ээ болосуздар. Эң негизги эрежелердин бири карама каршы команда контактылардын арасында дал достун биринчи тамгасын атамакчы. Бул оюнду биринчиден болуп айылдык блогер командасы ачып бермекчи. Элдик ырчы командасы айылдык блогерлерге тамганы берип коңуздар. Кайсы тамганы бересиздер? Ериге чалалган. Ю эмес у эле. У тамгасы берилди сиздерге. Кимиңиздер чалат? Акылбек. Акылбек дароо ылдык телефонду алды. Ким бар эле? Досторуңуз көппү? Ар бир алфавит бирден достор болсо керек акылы. Көп окшойт э анда. Ядам берсек болмок экен анда. Яндрей деп. Умарга чалып көрөйүн, Умар деген досуңузга э? Чалып, динамик Громкий түйгүзүп, бар ма? микрофонго жакыныраак кылыңыз. Умар кабыл алганда дароо экранда суроо кетет. Алса экен. Бат-баттан эле сөйлөшүп турасыздарбы? Ооба, почти. Күн сайын э? Досум эмес, иним да. Инеси. Дебатта окуучулардын бири. Алло, Умар, ассаламу алейкум. Суроо кетти. Алейкум ассалам. Мен мо халва шоуда отурган бир суроо берем, жооп берип койчу. Макул. Кайсы мамлекет дейт? Кайсы мамлекет жылына эң көп тасма чыгарат, кино чыгарат дейт? Суроону түшүндүңбү? Кайсы өлкө, короче, кинону көп чыгарат дейт? А варианты Америка, Голливуд, түшүнөсүң. Б Индия, В Кытай. Bu India kok deh. Сен жооң Индия, э? Кабыл алабыз. Жооп Индия дейт Умардан. Коштошобуз. Давай, рахмат.
Мага чалсаң болмок экен, мен деле Индия демекмин. Кандай деп ойлойсуздар өзүңүздөр? Сиздер макулсузбу? Америкада деле Голливудта кинолор көп болот, бирок индийский кинолордо көп го деп ойлоп атам мен деле. Көп деле ойлоп жатат. Кытай деле болуп калышы мүмкүн. Кытайда экшендер Бирок Индияда качественный эмес кинолор көп. Кытайда деле көп да. Эмесе биз Умардын гана жообун кабыл алмакчыбыз. Жана келиңиздер туура жоопту чогуу билип коелу. Учурда Умар мырза, эгерде бизди көрүп калсаңыз, сизге терең ыраазычылык. Албетте бул Индия өлкөсү. Анткени байкасаңыздар, бул өлкөдө сыналгы ала албагандыктан, аз болгондуктан алар бош убактысын көп учурларда ошо кинотеатрларда өткөрүшөт. Ал жерде билет баасы 1 тыйын эле. Ошондуктан Индияда кино индустриясы жылына 700гө жакын тасма чыгарыла турганын уюштурулган. Бул күнүнө 2 тасма болуп калат. Индияда да ушундай сандардагы тасмалар чыгат экен. Биз болсо кезекти учурда элдик кырчы командасын өрмөкчүбүз. Сиздер айылдык блогерлер тамга берип коюңуздар элдик кырчыларга. Сергей деле эме кылды. Кыргыздарда кайсат көп, бакыт дегендер көп бош керек. Бүү беребел, бакыт, Бүү тамгасын. Бүү тамгасы берилди. Кимиздер чалат? Суам мырза, өзүңүз чалат окшойсузбу? Өзүң айткандай анда бакыт. Бакыт деген досуңуз бар. Бакыт деген досум, классташым бар. Ошого чалайын. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле Бакыт менен? Акыркы жолу карыз сураганда деп койду. Жок, акыркы жолу бир жума болуп кетти окшойт. Бир жума болду. Бакыт аз же бактылуу болот, же бактысыз. Туура айтасыз. Бактысызым мектепти аябай жакшы бүткөн, жакшы окуган, бияктан университетте да жакшы окуган. Алло. Салам алейкум. Байкайбыз. Валейкум ассалам. Жакшысыңбы? Жакшы. Бизге бир халва шоу эфиринде отургам, суроо берилип атат. Жардамдашышың керек болуп атат. Киану Ривз Джон Уик тасмасында өзү канча мушташ сахнасын аткарган? Кайра айтайын, Киану Ривз бар го, Джон Уикчи. Ошо Джон Уик тасмасында өзү канча мушташ сахнасын аткарган? А варианты 90%, Б варианты 50, В варианты 70. Түшүндүм? Түшүндүм. А 90 бо? 90 90го токтолдукпу ошондо? Кайсыл жоопту кайтарды? Уккан жокмун? А варианты ошондо? Коштошобуз. Рахмат болду. Джон Уик тасмасын. Байкасаңыздар, Бакыт Киану Ривз эмес, Джон Уикти билесиң го дегендей эле суроо болду да. Бул мен ойлоп жатам, эгерде мырзаларга бул суроону узатсак, бардык мырзалар туура жооп узатат деп. Бакыт анткени туура жооп узатты, албетте 90% болчу. Анткени чындыгында Киану Ривз ушул киноиндустрияда белгилүү актерлордун бири, эмнеси менен өзгөчөлүк десеңиздер, анткени каскадерлорсуз өздүк ушундай муштар сахналарын аткарат. Бакыт мырза, азаматсыз. Биз болсо Ривздин баласы жонбу дегенде эле. Биз болсо Алодоски оюнубузду жыйынтыктайлы. Ар бир команданын достору бизге туура жоопторду узатты. Ошол себептен ар бир командага тең бир-бирден халва балдарды ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2, бирок алдыда айылдык блогерлер командасы келе жатат. Азыр болсо биз жаныбарлар менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги.
Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Бул жакта командалар толугу менен биздин ушул студияда чыккан үндөрдү, дабыштарды кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Эң негизги эрежелердин бири ар бир команданын өз баскычы бар. Биринчи кезекте сиздер басып туруп, анан жаныбардын атын атасаңыздар болот. Байкасаңыздар, сол тарабымда Айылдык блогер командасында ушундай сүйкүмдүү биздин доңузубуз үнүн чыгарып коюңуздар. Карама каршы Элдик ырчы командасында музыканттарга биз ксилофон бердик. Да, ушундай үнү чыгармакчы. Мен сиздер кимиңиздер биринчи басты экендигин байкаш үчүн башка аспаптарды бергенбиз. Ошол себептен эмесе эгерде уур жаныбар болуп калса, биз катышуучуларга ар кандай кызыктуу маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Мен айтып жаткан учурда дагы сиздер баскычты басып туруп тапсаңыздар болот. Жаныбарларды ирети боюнча үндөрдү укмакчыбыз. 5 жаныбарыбыз бар, эмесе биринчи жаныбарга кезекти берели. Чымын? Чымын эмес. Барбы тең тайлашуучуларды? Чаян болушун. Чаян эмес. Дагы бир жолу угалы. Ары? Ары эмес. Жылан эмеспи? Жылан эмес. Жана жылан шак Вертолетко окшош болот да. Акыркы жолу угуп коелу. Айтасыңбы? Айтам дейт. Арстан. Арстан эмес. Арстан тап чыктыңыз Ислам. Акыркы жолу угуп коелу. Чегиртке? Чегиртке албетте. Азаматсыздар. Вертолетто мындай деп. Аны байкай алабыз учурдасын алыбыздан. Айылда көп. Кезекти экинчи жаныбарга берели. Айылдык блогер командасы жок, чочко эмес. Тең тайлашуучуларда барбы, жок? Дагы бир жолу бар. Дагы бир жолу угалы. Бака эмеспи? Бака эмес, мен сиздерге жардам берейин. Төөлөр тукумундагы ача туяктуулардын түрү кадимки төөдөн кичине жана өркөйшү жок. Лама. Лама, албетте, азаматсыздар. Биз аны байкай алдык. Түкүр салат да бар. Бөтөн кашылып келген отпойм. Көрсө лама туруп. Кезекти үчүнчү жаныбарга берели. Ток. Тоок эмес. Барбы? Жок. Дагы бир жолу калат. Бул куш. Атын билбей атпайм. Ислам? Атын унутуп атам. Жок. Мен жардам берейин. Маалыматтар менен бөлүшөйүн. Кыргоолдор тукумундагы илбээсин куш. Дене узундугу 35 сантиметрге, салмагы 400-700 граммга чейин жетет. Жону боз, боор жагы саргыч боз, капталдарында туурасынан кеткен кара сызыктары бар. Улар эмеспи? Жок. Вестепи. Тумшугу, буттары кызыл, көп учурларда. Тоо, адырлардын сейрек бадалдуу таштак беттеринде жашайт. Евразия, Кавказ, Сагызган эмес. Сагызган эмес, Борбордук Азия, Түндүк Казакстан, Алтай жана башка жерде кездешет. Кыргызстанда 2 түрү бар. Кыргызстанда 2 түрү бар. Кулалы. Тас жору эмеспи? Кандай дейсиз? Тас жору деп коет. Жок, мен дагы сиздерге айтып берейин. Бул канаттуунун ошо өзгөчөлүгү ширин эти деп коюшат. Ширин эти үчүн адамдар аңчылыкка ит, куш, мылтык менен чыгып келишет. Куйругу чоң болгон менен. Кыргоол Улар. Улар эмес. Айтылган эмес. Кыргоолдор тукумуна кирет. Андан тышкары кармоо үчүн кылтак, кылтузак колдонулат. Эстейинчи. Өчкүр десе, кыргоолдор аңчылык. Ширин эти үчүн ошо амчылыкка элдер чыгышат. Кыргоол. Тилине сынап турат. Каратпайсыңбы бияка? Онго чейин санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул кекилик. Кекиликти биздин алдыдан көрө алабыз.
Эмесе келиңиздер 4-чү жаныбардын үнүн угуп коелу. Тышкан. Команда экөө тең толугу менен бирдей жооп берди. Албетте бул чычкан, азаматсыздар. Экөөңүздөр тең бирдей жооп узаттыңыздар. Эмесе акыркы жаныбарга кезек берели. Арстан? Арстан эмес. Арстан. Барбы тең тайлашуучуларда жок? Бир жолу окуп көрсөк болобу? Дагы бир жолу калы. Мышык? Жок. Башында рыр деп атпай, анан кийин яа деп атат. Акыркы жолу калы. Аягына чейин калчы. Неме, барс. Албетте, барс, агыл бирс кызыл китепке кирген биздин сүйүктүү жаныбарларыбыздын бири. Азаматсыздар, эмесе келиңиздер кезекти, биз жыйынтыктоого берели. Жаныбарларды тап оюнубуздун алкагында элдик ырчы командасы бир жаныбарды туура тапты. Тең тайлашуучулар жаныбарларды жакшы билишет экен. 4 жаныбарды туура таптыңыздар. Азаматсыздар, жалпы жыйынтыктаганда 4-2, алдыда азыр айылдык блогерлер келе жатышат, элдик ырчыларыбыз, чамданыңыздар. Алдыда бизде 2 оюнубуз калды. Азыр болсо биздин дүйнө жүзүндө ойнолгон сүйүктүү оюндарыбыздын бирине өтмөкчүбүз, крокодилге. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча кыймыл менен гана биздин экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп берүү керек. Алар жаныбарлар, тамак ашлар же болбосо белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Командага эгерде түшүндүрмө созулуп кетсе, албетте кийинки сөзгө өтсөңүздөр болот, бирок сөздөрдүн дагы саны бар экендигин эч унутпаңыздар. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмө менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Бул оюнду биринчиден болуп элдик ырчыларыбыз ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Лагман? Амай? Не кылчалам мен. Эме пианино. Азаматсыз? Эме жок, просто түшүнүп отурмун да ошондочу. Черешня. Кабыл алабыз. Кийинки сөз. Пич. Кандай түшүндүрөм. Каласа кийинки сөзгө өтсөң. Кийинки. Шланги. Конфет. Кийинки. Куртка. Кандай түшүндүрсөм так. Кийинки. Колусундагы эме тиги Убакыт өттү. гипс. Жетишпей калдык. Эмесе келиңиздер, жакшы түшүндүрмө болду. Байкасаңыздар, кээ бир учурларда Суан мырза кандай түшүндүрсөм деп өз ойлонуп жатты, бирок ага карабастан жакшы жыйынтык көргөзө алдыңыздар. Кезекти болсо биз учурда айылдык блогер командасына бермекчибиз. Крокодил оюнубузду айылдык блогер командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Чөнтөк. Ак, кара, черно-белый. Стол. Кенгуру. Да. Ат чауш. Ат.
Гик. Бочка. Азаматсыз. Шахмат. Кийим. Форма. Гиг үйреткен. Чемодан. Стол. Коробка. Үтіктөгіш, киім үтіктөгіш. Стол. Скатерть. Қабыл аласыз. Міне гиг түсіндіре алам. Лопатка. Күрек. Бильярд. Клоун. Чебурашка. Пингвин. Азаматсыз. Биринчи жолу чебурашка кантип басарында мен байкай алдым. Ислам. Бүттү, э? Ооба, бүттү. Кантип андай сөздөр оюңузга келди деген Чебурашка. узатылып жатат. Жакшы түшүндүрмө болду. Аябай аракет кылдыңыз, Акылбек мырза. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктап алалы. Учурда биринчиден болуп Элдик ырчы командасы бул оюнду ачып берип, сиздер 4 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Айылдык блогер командасы 7 сөздү туура тапты. Бир калба балды биз айылдык блогерлерге бермекчибиз. Ошол себептен жалпы жыйынтыктаганда 5-2 айылдык блогер командасы алдыда келүүдө. Биз болсо азыр оозундан окуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Оозундан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси командалашы артикуляциянын жардамы менен биздин сыналгыда пайда болгон сөздөрдү окуп кетиши керек. Наушникчен албетте катышуучу ал сөздөрдү табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бул оюнду биринчиден болуп айылдык блогерлер ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле Ислам наушникти тагынып отурат. Мен болсо музыканы биринчи кезекте коеюн. Музыка аябай катуу чыкмакчы, жада калса бизге чейин угуп жатат. Эмесе убакыт кетти. Макал. Катуу кырбайбыз. Макал. Мал. Мага. Макал. Мангал. Макал. Мангал. Макал. Макал. Катуу кырбайбыз. Музо. Мончок. Музо. Борсок. Буз. Музо. Бро. Музо. Космос. Осмон. Космос. Катуу кырбайбыз. Космос. Катуу кырбайбыз. Космос. Оромо. Космос. Космос. Кос. Чочко. Космос. 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 Оч. Кейк. Орсыз кейк. Булут. Булут. Таш. Таш. Фокус. 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 Порт. Фортуна. Фокус. 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 Фортнайт. Фокус. 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 Азаматсыз. Кейк. Бірін кейк. Оркет. Убакыт бүттү. Бүттү. Убакыт Бак бүттү бүттү. же жылдырып сөз деп Акылбек мырза кол чабып коелукчу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында эле артикуляция мимикасын аябай жакшы иштеттирди. Жада калса мен ойлоп жатамын, сизге Ислам мырза жеңил болду деп ойлоп жатамын. Эмесе кезекти биз Элдик ырчы командасына бермекчибиз.
Эмесе кезекти биз элдик ырчыларга бермекчибиз. Сиздер байкагандай эле даярдыкты азыр Суан мырза көргөзүүдө наушник тагынып, мен болсо музыканын үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Тиш, 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 Чыр. тиш, 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 Эй, тиш, чыр. тиш, Тил. тиш, Ыр. тиш, А? тиш, тиш, Тиш табылган жок Тиш. башында. Ит. тиш, Тил. тиш, тиш, тиш. Тиш. Кийим, кийим, Катуу кырбайбыз. кийим, 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 Кылып. кийим, 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 Кылып. кийим, кийим, кийим. Olma. Кийинки сөзгө өтсөк болот. Да, кийинки алды. Байпак, байпак, байпак. Байпак. Вот. Газ, 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 Каш. газ, газ, Чач. газ, 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 ой, газ, Кат. газ, Ат. газ, Ат. газ, газ, ой, газ, Айт. ой, газ, Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсөк болот. тыйын, Э? тыйын, Кыргыз. тыйын, 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 тыйын. Оостордун ракчысы болбойт атай. Ой, тыйын, кийинки. Түшүнбөй атам мен. Ütür, 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 Түндүк. ütür, ütür. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, кол чабуулар. Ошондой сөз кетирбейм. Аракет салып атты, бирок биз байкадык чындыгында эле. Эмесе келиңиздер, бир аз убакыттан кийин толугу менен кайсыл команда канча сөздү туура тапты экендигин чогуу байкамакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнун жыйынтыктамакчыбыз. Биринчилерден болуп айылдык блогер командасы бул оюнду ачып берип 4 сөздү туура тапканга жетиштиңиздер. Элдик ырчы командасы болсо 2 сөздү туура тапты. Жалпы жыйынтыктаганда 6-2 таза жеңиш деп аталамын. Айылдык блогер командасын биз куттуктамакчыбыз. Демөөрчүлөрүбүздөн өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар. Эмесе кичинекей болсо дагы активдүү катышканыңыздар үчүн элдик ырчыларга дагы биз белектерди тартуулайбыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында элдик ырчы командасында бүгүн Суан Үмөтбеков жана Айдарбек Жумабаев келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары айылдык блогерлер Акылбек Өмүрбеков жана Ислам Төлөгөнов келип кетишти. Чыгармачыл биздин адамдарыбызга мен ийгилик кааламакчымын. Ар бир ушул өздүк тилектериңиздер, максаттарыңыздар, пландарыңыздар орундала берсин. Биз бардыгына күбө болуп жүрө берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин көңүлүңүздөргө дагы биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул Халва шоу теледолбоору болду. Жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Амандашканча.